Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык комиссиясы Баткендин чечмесиндеги булак боюнча орток пикир таба алган эмес. Азырынча бул маселе ачык бойдон турат. Булак эки тараптын тең биргелешип пайдалануусунда болот. Бул туурасында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөн эли менен болгон жолугушууда билдирди. Атайын кызматтын жетекчиси кошуналар менен кызматташуулар чек ара чийиндерин тактоодо гана эмес, чек ара тилкелериндеги бекеттердин ишин жандандыруу боюнча дагы жүрүп жаткандыгына токтолду. Ага ылайык мурда жабылып кеткен бир катар чек ара бекеттеринин иши кайрадан жанданмай болду. 1 апрелден баштап Сок анклавын билесиздер. Биздин территорияда ортосунда жайгашып калган Сок анклавы. Сок анклавына кайтпас жана өтүкчү деген биздин постторду ачуу. Постторду ачканда кандай болот? Ал жерде постторду ачканда, урматтуу туугандар, бул адамдардын гана өтүш үчүн, жеңил машиналердин гана өтүш үчүн жана микроавтобустардын 20 местага чейин гана адамды отургузуп өткүзүш үчүн. Ал жерден грузовойлор өтпөйт. Кара сууну ачабыз. Ошо келишимге келдик. Кара сууда. Билесиздер, кара суун жаап салган, бай көпүрлөрдүн алып жаап салган. Кара сууну ачабыз. Экинчиден Беговатты ачабыз, мына Сузактын Атабеков айыл өкмөтүнөн. Беговатты ачабыз. Андан келгенде эле мына Ынтымакты ачабыз кара суудан. Мына то есть эми өзгөндү айланып өтүп, мына Куршапты айланып өтүп, мына жерде көрүп атасыздар канчалаган чоңдогон мындай көптөгөн мындай авариялар болуп атат, адамдарга зыян келип атат, машиналар жолго батпай кетти, кыйналып атат. Ошондо эгер түз ачып кое турган болсок, мүмкүн ушул азыркы поток кичине бир азайып калат. Кичине азайып, жолдорубуз да бошоп калат. Андан сырткары Сейдикум пунктун ачып атабыз. Бул адамдар өтүш үчүн гана, мына Базар Коргондон тигел Арсланбапка туристтер барыш үчүн.